Кыргызстанда муфтийди шайлоо дайыма чыр менен коштолот. Бул жолу УКМК тарабынан кармалып, кызматтан кеткен Максат Ажы Токтомушевдин ордуна шайлоо апрелден бери жылдырылып келет. Биринчи курултайды жылдырып үчүн ошол Медер Карыбеки, ошол Карабаев ошол жылдырткан. Ошол эгил болсо ошондо эле бул өзүнүн ордуна келип калмак. Мен ошондо эле айткам. Бул жерде оюн кетти. Эмне дегенде бийликте бул кишини өткөр деди, Карабаев жок деди, аксакалдарга башканы айтты. Ошентип анан аксакалды эметип биякты коркутуп туруп, эмелерди, аттестациялык комиссияларды анан жылдыртып ичкен булар. Жөн эле себеби жок элечи. Азыр деле ушул болуп атат. Мындайча айтканда, эмне үчүн бакай жүрөт? Мисалы суроо, башка аксакалдардын үчүн жүрөт, эме жүрөт. Ошон үчүн бул жерде саясий боек бар. Муфтияттан наразычылыкка чыккандардын арасында Эл Чарба министринин кеңешчиси Бакай Кашкаралиевдин жүрүшү дагы суроо жаратты. Ал наразычылык акциясына жарандык активист катары келгенин айтып, Кыргызстандагы түрлүү диний агымдар муфтийликке жетүү үчүн күрөш болуп жатканын билдирди. Кыргызстанда мен жана жогоруда айтпадымбы, түрлүү диний течениялар бар. Анын ичинде гүленчилер деген пайда болуптур. Гүленчилер да бияка ар кайсы эме течение өзүнүн кишисин койгусу келет да. Ошол элдин баары күмөн болгону ошол гүленчилер өзүнүн кишисин бийликке алып келатат деген коркунуч болуп атат. Анан бизге президентибизге да түз так маалыматты жеткирбейт да. Биякта жана башында айтып жүргөн Бурханов дегенде аралашкан деп жүрөт, Гайыпкулов деген аралашкан, эми мына гүленчилер чыкты, Медер деген бала аралашкан киши көп, күчтөр көп болуп атат. Экинчи бир топ учурдагы 21 мүчөдөн турган уламалар кеңешине каршы. Кыргызстанда ар бир бийлик алмашканда бийликке ыктаган адамдар келип, азыр муфтиятта диний гана эмес, саясий тирешүүлөр да уланууда. Ал тургай мамлекеттик чыккынчылыкка барды деп бири-бирин күнөөлөй башташты. Бул 5 ай мурда башталган. Абибулло Кадырбердиев Россияга секретный кат жазат. Россияга кат жазып, Россиянын муфтийине кайрылат. Сиз бизге кат жөнөтүп коюңуз секретный. Сиздин мамлекетиңиз күчтүү. Сизден келген катка биздин бийликтегилер да баш ийет деп кат жөнөтөт. Сиздин катыңыз аркылуу биз да ушу Абдышкүргө окшогон же башка чоң душмандарыбызды чабабыз дагы биз кенен түбөлүк бийлик курабыз дегендей келишим кылышат. Ал каты анык болгон. Мына мен жана ошол жерде уламаларга да айттым. Марс Ираев билет, Абдышкүр Дамла билет, чалып туруп алгыла. Ал каты анык. Абибулло Кадырбердиев өзү жазган, биздин президентке кайрылбастан чыккынчылык кылган, Россияга жазган каты өз колу менен оригиналы бар бул жерде. Ушул маселени биз 5 ай мурда көтөргөнбүз. Бул токтоосуз жумуштан кетиш керек. Наразы тараптар Борбордук эсептөө комиссиясы алымдар кеңеши менен муфтийди тандоочу уламалар кеңешинин курамына ишенбейт жана аларды кайрадан жаңы шайлап, анан гана муфтийди шайлоо керек деген пикирде. Аны кармап отурган ошол азыркы комиссия Молдо Сабыр, Абдуманап Кары, Молдо Ашим 4 киши кармап отурат чал. Ал чалдар өзү устав боюнча светский илими жок, светский билими жок адам улама боло албайт. Илмиянов буларды 7 жыл мурда алып келип туруп күч менен эле незаконный улама кылып отургузуп койгон. Муфтийдин кызмат ордуна учурда 8 талапкер арыз берип, анын экөөнүн документтери талапка жооп бербегендиктен 6 гана катталган. Алардын бири Жалал-Абадтын казысы экзамен тапшырууга чакырылган. Ал документтерди кабыл алууда эч кандай тоскоолдук болбогондугун билдирди. Документтерди учурунда тапшырганбыз. Анан эми Кудайга шүгүр биздики диний дагы, светский дагы дипломдорубуз өз деңгээлинде, жогорку деңгээлде, ошон үчүн мага эч кандай проблема болгон жок. Бүгүнкү күнү ушул экзаменге гана чакырылдык, ошо менен келдик бул жерге. Биздин негизги максатыбыз мамлекетибиздин тынчтыгы, эли журтубуздун амандыгы, ислам дининин аброю бийик болушу. Наразы болгон тараптар сынак болчу жерге чейин келип, ага күбө болуп олтургулар келди, бирок алар эшикке сүрүлүп чыгарылды. Мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиянын талдоо бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Абакиров талапкер болбой калган адамдар доо арызы менен апелляциялык комиссияга кайрылууга убактылары бар экенин кошумчалады. Азырынча ага эч ким кайрылбай эле наразычылыкка чыгышкан. Кадимки эле бардык конкурстардай бүгүн, эртең, понедельник, вторник конкурс болот. Ал конкурстан кулап калгандар дагы апелляцияга кайрылса болот. Эч кандай эмес жок. Эгер бүгүн конкурска катышып, мисалы, эмне үчүн мен кулап калдым деп конкурстан кийин келсе, ага дагы жазуу түрүндө мына көрсөтөбүз, анын жазгандарын көрсөтөбүз, башкалардын жазгандарын көрсөтөбүз. Кимдин баары жогору болсо, сеники төмөнкем, муну жогорукем, бул адамдар өттү деп коебуз, бүттү.
эч кандай эмес жок. Анан бул жакта адамдар жүргөндөр Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармаларына вообще тиешеси жок адамдар да. Муфтийди шайлоо 29 майга белгиленген. Бирок ал үзгүлтүккө учурабай өтө кызыкчылыктар кагылышына калыс болуучу. Бийлик тараптын саясий чечими чечүүчү мааниге ээ. Гүлмира Үмүталиева, Талас Аманбеков, 5 канал.